Assalamualaikum туғандар, мына көріп атасыңар. Уй азыр бұл жақтан шығады бұл роботтан. Екінші уй келді, очитте тұрған болчу. Азыр бұл ешік ачылат. Мына көріп атасыңар. Уй кирип кетті. Өзі шашып кирип атат. Артындағы уй очитке тұрды. Мына. Азыр бұл жерде қарасаңар. Бұл жерге комбикорм төгілет. Бұл уйдың лактациясы 3-ші лактация екен, номері тұрат. Уй 18 литр сүт берет дейді. Азырқы кирген уйчу. Мына кетти, робот иштеп баштады. Желин көрүп атасыңар, өтө чоң. Өтө мындай жакшы уй экен, негизи 18 литр жакшы эле бизде деле. Мына уйлар келип очиттеп күтүп атышат. Уйду көрүп атасыңар, ушул щеткалар менен тазалап туруп, андан кийин таягында мына мол жеринде лазер бар. Ошо лазер менен желиндерин табат дагы, ошо менен бул туташтырылат. Туташтырылгандан кийин иштеп баштайт. Бул жерде мисалы ар бир желинден канча литр сүт келгенин көрүп турсак болот. Мисалы бир желин иштебейт экен бул уйдун. Мына 3 желин иштейт экен, ошондо да 18 литр берет дейт орточо. Анан комбикорм 1 кг 700 грамм төгүлүптүр. Орточо 7 мүнөт салынат дейт. Бул уйдун маалыматы негизи бул роботто бар. Мисалы Лейли системасында уже уй жөнүндө маалымат бар. Канча сүт берет, орточо кандай болот, кайсы саатта келет. Ошондой да туугандар. Мен уйду көрүп атасыңар, шашпай эле жашнакай болуп очитти күтүп турушат. Керк адамдар жазышты мага, азыркы адамдар даже күтө албайт дейт. Бул уйлар очит күтүшөт экен дейт. Булар ушундай. Кээде урушта кетишет, чын айтканда. Бирок основном ушинтип эле тынчтып турушат. Мына көрүп атасыңар. Бул жактан көчтөйүн. Bir jelin иштебейт дедим, мына көрүп атасыңар. Арты оң желин иштебейт экен. Бул желин иштебейт экен. Assalamu alaikum. Достор, биздин катталуучулар. Биз Англиядабыз. Аман-сен жетип болдук. Саат азыр 5:30 болду. Жумушка кетип баратабыз. Баарыңыздарга мага дуа кылып, жакшы комментарий калтырсаңар, баарыңарга рахмат, чоң рахмат. Ошонун көп суроолор болуп атат. Мага личкага да жазып атышат. Кантип кеттиңер деп. Мен Инстаграмда мигрант кейжи бар. Ошого подписка кылып, ошол жактан маалыматты күткөм. Ошол жактан мындай сайттар ачылат деп чыгат маалымат. Ошол сайтка карап эле, ошол жака сайтка регистрация болдук. Могул күн ачылат деп. Бир эмес эки, үчүнчү попыткада толтуруп жетиштик, кирдик. Ошондо анан ошол жактан бир толтурдук, күттүк. Өттүңөр деди, анан барып онлайн собеседование болду. Ошо биз эме компания менен келдик, Профорс менен келдик. Анан азыр Пензас деген шаардабыз. Кабачки чогултуп иштеп атабыз.